Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин студияда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун жарандарды иш менен камсыз кылуу жана мигранттардын укугун коргоо боюнча башкармалыгынын жетекчиси Арслан Байсопуев мырза. Саламатсызбы? Айтсаңыз, жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору эмгек миграциясына бара турган жарандарга кандай көмөк көрсөтүп келет? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биздин борбор ошол чет өлкөдө эмгек миграцияга барууну каалаган жарандарыбызга атайын коопсуз миграция боюнча көмөк көрсөтөт. Бул чет өлкөдө барганда кандай өзгөчөлүктөргө маани бериш керек, чет өлкөдө кандай негизде легалдуу жумушка орношсо болот, ошол сыяктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Чет өлкөгө барганда биринчи кезекте эмнелер маанилүү, мисалы эмгек иш берүүчү менен бул жакта эмгек миграциясына барып жаткан биздин жараныбыздын негизги укуктары, эмгек келишимдерин түзүүдө эмнелерге маани бериш керек жана аларга баруудагы кандай негизги өзгөчөлүктөр бар, ушул сыяктуу маалыматтарды берип келебиз. Эң негизинен бул жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору бул Кыргызстандын аймагындагы жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу жаатына жана аларга атайын уруксат кагаздарын берүү боюнча ыйгар муктуу мамлекеттик борбор болуп саналат. Ошол себептен биз жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу менен гана эмес, бул чет өлкөгө жарандарды чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөткөн агенттиктердин ишмердүүлүгүнө дагы көзөмөл жүргүзүп, жана аларга атайын тиешелүү уруксат кагаздарын беришет. Азыркы учурда сиздердин борбор канча өлкө менен тыгыз иштешет, канча өлкөгө эмгек миграциясына жумушка жөнөтөт? Ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир мамлекет өзүнүн баягы бош орундар боюнча талаптарына ылайык. Кээ бир мамлекеттерде мисалы тилге болгон талаптар жогору болот. Андан сырткары атайын эмгек кесибине ылайык, атайын билим деңгээлин аныктаган документтер талап кылышат. Ушул сыяктуу талаптардан бүгүнкү күндө эң жөнөкөйү болгон бул Улуу Британия деп койсок болот. Улуу Британияда жөнөкөй жумуштар, айыл чарба жаатындагы жарандарыбыз эң негизинен физикалык жактан ден соолугу чың болуп, андан сырткары орус тилин билсе ошол жеткиликтүү болот. Ошол биздин расмий тили болуп аталган, ошол расмий тилинде өзүнүн оюн түшүндүрүп бере алган жарандарыбызга бүгүн актуалдуу десек болот. Андан сырткары биз борбор менен түздөн түз бул 2007 жылдан берки бул Корея Республикасынын программасы. Биз 2007 жылдан баштап бул программа менен иш алып барып келебиз. Бул жерде атайын корей тилин билүү боюнча атайын борборлордон өз алдыларынча биздин жарандарыбыз корей тилин өз алдыларынча окуп, ошол корей тилин билген, өзүнүн деңгээлин аныктап тесттен өткөн жарандарыбызга ушул Корея мамлекетинин иш берүүчүлөрүнүн түзмө-түз контракт алып, ошол жакка убактылуу жумуштарга орношуусуна биз көмөк көрсөтөбүз. Ал эми айтсаңыз, мөөнөтү кандай болуп калат? Мисалы, 6 айга чейин иштөөгө болот же келишимдүү түрдө, максималдуу түрдө канча убакытка кетсе болот жумушка? Биздин эң негизги бул максатыбыз бул жарандарыбыз убактылуу, ушул убактылуу кыска мөөнөттө өзү жакшы иш тажрыйба алса, андан сырткары өзүнө тиешелүү бир зарыл болгон акча каражатын иштеп таап алып мекенине кайтып келсе, биздин максатыбыз ошол. Убакыт мөөнөттөрү боюнча айта кетсек, бул Улуу Британияныкы 6 айга чейинки мөөнөттө, бул 6 айга чейин барып, эмгектенип, үй бүлөсүн сагынган убакта кайра кайтып келип, кайра экинчи жылдан ошол өзүнүн биринчи жылда барган жакшы көрсөткүчтөрүнө ылайык ошол иш берүүчү же болбосо ошол өзү иштеп келген ишкана, ферма, ошол өзүнүн былтыркы келип кеткен өзүнүн жумушчуларын чакырганга өзүлөрү кызыктар. Андан сырткары бул дагы бир жолу жана Корея мамлекетин айтып кеттик. Кореяныкы бул жерде 2 жылга чейинки контракттар түзүлөт. Андан сырткары эң көп дегенде бул 4 жыл 10 айга чейинки убакыт болот. Себеп дегенде бул 2 жыл иштеген биздин жарандарыбыз 2 айдын ичинде өзүнүн эмгек өргүсүнө Кыргызстанга келип кетсе болот, же болбосо өзүнүн мекенине келип. Андан сырткары 2 жылдын ичинде өзүнүн үлгүлүү кызматкер көрсөткөн болсо, булар үлгүлүү кызматкер катары атайын 4 жыл 10 айга чейинки өзүнүн эмгек келишимдеринин мөөнөтүн узартканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан сырткары башка мамлекеттерден, мисалы жайкы каникул учурундагы жайкы туризм тармагындагы жумуштар бар. Бул Түркия мамлекетинде, ошондой эле
бүгүнкү күндө Европа мамлекеттеринин арасында бул Болгария, Германия сыяктуу мамлекеттерге биздин жаш улан кыздарыбыз, студенттерибиз акыркы курс эмес, бул биринчи курстан акыркы курстан сырткаркы студенттерибиз ушул студенттик виза менен жайкы каникул учурунда барып эмгектенип келгенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Булар кыска мөөнөттө 3 айдан ушул өзүнүн окуу жайынан тастыктоочу берген справканын даталарына ылайык ошол кыска мөөнөткө барып келишет. Мисалы биздин кыргыз мигранттардын арасында чет өлкөдө ушундай мыйзамсыз жумушка орношуп алып, кандай бир көйгөй чыгып, сиздерге кайрылган учурлар болобу? Албетте, мындай учурлар кездешпей койбойт. Тилекке каршы себеп дегенде бүгүнкү күндө социалдык тармактар өнүккөн, интернет өнүккөн убакытта бул чет өлкөлүк ишке орноштуруучу же болбосо бир кандайдыр бир алдамчы агенттиктер бул Кыргызстандын аймагында катталбаган же болбосо Кыргызстан мыйзамдарына баш ийбеген бир башка агенттиктер кызматтарын сунуштап, бул учурда жөнөкөй жумуш, жогорку айлык маяна, бул мыйзамга дабыл келбеген маалыматы жок биздин жарандарыбыздан учурдан пайдаланып кетишет. Булардан акча каражаттарын аты бир компания болсо, акча каражатын башка бир үчүнчү компаниянын же болбосо бир жеке жактарга котортуп алышат. Ал учурда баягы акыркы бир доо кое турган адамды таппай каласың да, ал жерде баягы көп тараптуу болуп кетет. Ошол себептен алардын арткасынан түшүү же болбосо бирөөнүн артынан арыз жазуу боюнча кыйынчылыктар жаралат. Ошондой учурлар бар, бирок бул жарандарыбыз Кыргызстандын аймагында калат. Андан сырткары башка ошол эле чет өлкөлүк агенттиктердин кызматтарын пайдаланып башка мамлекеттерге барып алган жарандарыбыздыкы, мисалы коопсуз миграция дегенибизде жарандарыбыз чет өлкөгө барганда биринчи кезекте жаралган маселесине чечүү үчүн өзүнүн кайрыла турган биринчи бул агенттик. Эгерде агенттик ошол талаптарын аткарбай же болбосо келишимдерге дал келбеген бир кызматтарды сунуштай турган болсо, аларды көзөмөлдөөчү биздин борборго, андан сырткары ошол жерлердеги биздин элчилик кызматтарына кайрылганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол учурда чет өлкөлүк агенттик менен барган биздин жарандарыбыздын маселесин чечүү бизге кыйынга турат. Ал учурда биздин ошол мамлекеттеги биздин өкүлчүлүктөр, биздин консулдук кызматкерлерибиз ошолордун көмөгү менен, иш берүүчү менен түзмө-түз байланышып отуруп, ошол жарандарыбызга көмөк көрсөтүү боюнча иш аракеттер жүргүзүлөт. Бул биздин чет өлкөлөрдөгү элчиликтерибиздин кызматкерлерине кыйынчылыктар жаралат. Бул ошон үчүн жарандарыбызды айта кетер тилек суранып, биздин Кыргызстандын аймагында катталган агенттик болсо бизге жеңилдиктер пайда болот, жеңилдиктер көп болот. Себеп дегенде биздин Кыргызстандын аймагындагы агенттиктер бул Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийген, Кыргызстандын мыйзамдарын так сактаган агенттиктер. Эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар болгон болсо, алар үчүн атайын укуктук баа берүү боюнча жол жоболору каралган. Ошол себептен биздин Кыргызстандын аймагындагы расмий түрдө каттоодон турган же болбосо биздин борбор ошолорго көмөк көрсөткөнгө дайым даяр. Андан сырткары ушул маалыматтарды жеткизүү боюнча биздин борбордун атайын расмий сайтыбыз бар. Бизде Мигрант Чекит KG деген. Бул жерде кайсыл мамлекетке чыгып жатсаңыз, ошол мамлекет боюнча атайын пайдалуу маалыматтар каралган. Эмгек миграциясы боюнча каада салт, үрп адат ушул сыяктуу бир өзгөчөлүктөрү камтылган, ошол мамлекеттин өзгөчөлүктөрү камтылган атайын маалыматтар камтылган. Андан сырткары ошол мамлекетке кандай негизде мыйзамдуу түрдө жумушка орношсо болот. Ошондой эле ушул сайтыбыз кээ бир жарандарыбыз үчүн кыйынчылык турса, атайын мобилдик тиркемелер иштелип чыккан биздин өнөктөштөрдүн жардамы менен. Андан сырткары ошол биздин расмий сайтыбыздагы маалыматтар биздин расмий баракчаларыбызда камтылган. Бизде атайын Info Migrant Chekit KG деген биздин өзүбүздүн Facebook, андан сырткары Instagram баракчаларыбыз бар. Ошол жерлерде байма-бай мыйзамдуу чет өлкөдө ишке орноштуруу боюнча маалыматтар жарыяланып турат. Андан сырткары ошол биздин Migrant Chekit KG сайтында түз байланыш кызматтары бар. Эгерде биздин жараныбыз кандайдыр бир сунуштарды алып, ошол чет өлкөгө барууга ниеттенип жатса, ошол суроолоруна бизде түз 1899 деген кызматына чалса болот. Андан сырткары сүрөтүн жөнөтүү үчүн бизде WhatsApp, Telegram, ушул сыяктуу живой сайт деген кызматтарыбыз жарандарыбызга байланышуу үчүн
жеңил болуш үчүн ушундай кызматтарыбыз каралган. Алдамчы компанияларга алдам калбаш үчүн биздин кыргызстандыктар эмне кылыш керек, кандай кеңештерди бере аласыз? Ал жерде эң негизгисинен бул ишке орноштуруу боюнча лицензия деген түшүнүк бар бизде. Бул жерде биздин Кыргызстандын мыйзамдары боюнча баягы ооз-эки айтылып келет лицензияда, бирок бизде Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык бул уруксат кагазы, разрешение деп коебуз, биздин Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө ишке орноштуруу боюнча укугуна уруксат кагазы берилет. Бул атайын мамлекеттерге бөлүнүп, андан сырткары убакыт мөөнөтү менен бул уруксат кагаздары берилет. Бул уруксат кагаздарын кайсыл бир агенттикте болгон болсо же болбосо бир уруксат кагазыбыз бар дей турган болсо, ошонун бизде атайын тизмелери камтылган, атайын реестр бар, список легальных частных агентств деген. Бул ошол Мигрант Чекит KG сайтында атайын жарандарды жеке менчик агенттиктер деген бөлүгүндө атайын бизде тизмелери камтылган. Андан сырткары биз атайын чет өлкөгө чыгып жаткан жарандарыбыз же болбосо бир башка бир пайдалуу маалыматтарды алыш үчүн биз атайын маалымат күркөлөрүн, информационный киосктарды бүгүн аэропорттордо, эл аралык аэропорттордо, андан сырткары биздин борборлордо атайын ушундай информационный киосктарды койдук. Бул жерде ошол кайсыл мамлекетке бара турган болсо же болбосо кандай өзгөчөлүктөрү бар, ушул сыяктуу биздин сайтта камтылган маалыматтарды чоң экрандан көрүү үчүн атайын ушундай информационный киосктар камтылды. Андан сырткары ошол бир агенттик чет өлкөлүк лицензиясы бул биздин Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийбейт. Булар биз үчүн мыйзамдарга жооп бербейт, талаптарга. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын аймагындагы лицензия деген бул уруксат кагазын алган жеке менчик агенттиктерге кайрылуу же болбосо биздин борборго Бишкек шаарында жана Ош шаарындагы биздин борборлордун бөлүмдөрүнө келип, маалыматтарды алып же болбосо кеп кеңеш алып, анан ушул бир кандайдыр бир акча төлөмдөрдү жүргүзүүгө же болбосо бир келишимдерге кол коюуга чакырат элек. Ушул азыркы учурда сиздердин борбор аркылуу дагы чет өлкөгө жумушка орношуп атат, жеке менчик компаниялар аркылуу дагы кетишип атат. Сиздердин борборго кайрылганда кандай бир төлөм бериш керекпи? Ошол жагын айта кетсеңиз. Борбор аркылуу жүргүзүлгөн иш-аракеттер, булар борборго эч кандай төлөм жүргүзүлбөйт. Бул жерде мисалы Улуу Британия деп коебуз. Бул жерде биз жарандарыбызга айтабыз, орточо сизден 100 000 сом чыгым кетет. Бул жерде кандай чыгым кетет? Биздин жараныбыз виза алуу үчүн ошол визалык сборду бул ошол бара турган мамлекеттин баягы визалык кызматына төлөйт. Андан сырткары өзүнүн учуп бара турган жол киресин бул авиакассага төлөп, ошол жерден билет алат. Андан сырткары баргандан кийинки биринчи айлык маянасын алганга чейинки өзүнүн жеке чыгымдарына сиздин чөнтөгүңүздө ошол акча каражатыңыз болсун деген маалыматтарды беребиз. Андан сырткары башка бул Корея мамлекетин айта кетсек, бул жерде корей тилин билүү боюнча тестти аныктоо үчүн атайын бул Корея мамлекетинин эмгек министрлигине атайын өкүлдөр келет, атайын компьютерлик тесттер уюштурулат. Ал жерде онлайн, ошон үчүн ал жерде тесттин кызмат акысы каралган. Андан башка эч кандай бул визалык жол кире чыгымдарынан башка эч кандай борборго кызмат акы төлөбөйт. Биздин кызматтар акысыз деп айтсак болот да. Андан сырткары башка мамлекеттерди айта кете турган болсок, биздин жеке менчик агенттиктер менен барууда, ал жерде ар бир жеке менчик агенттиктин кызмат акылары каралган. Ал жерде эң негизги маани бере турган нерсе бул агенттикке кайрылганда кандайдыр бир акча каражатын талап кылганда сөзсүз түрдө ал жерде ортосунда кызмат акы көрсөтүү боюнча келишим түзүлүш керек. Бул договор на оказание услуг деп коебуз биз орусчасынан. Ошол договор на оказание услугта бүт баардык кызматтары жазылат. Эгерде алардын кызматы бир 10 000 сомго баалана турган болсо, 10 000 сомго бул жеке менчик агенттик кандай кызматтарды көрсөтөт? Биринчи кезекте бул жумуш орундарын таап берет, экинчи кезекте аны коштоп визаларын алып берет, андан сырткары учуруп, жумушка жеткизип, андан кийин дайыма көзөмөлдөө мониторинг кылып тура турган кызматтарды ошол кызмат көрсөтүү боюнча келишимдерде жазылат. Ошол учурда бул жеке менчик агенттиктердин кызматтары биздин мыйзамдар менен чектелген. Бул жерде ошол биринчи бара турган айлык маянасынын 50%-нан ашпошу шарт. Андан сырткары бул бир гана жолу алынуучу кызмат акы. Эгерде биздин жараныбыздын барып жаткан мамлекетинде
эгерде 20 миң сом айлык маяна болсо, болжол менен анда биздин агенттиктин кызмат акысы 10 миң сомдон ашпошу шарт. Жумуштун түрлөрү боюнча айта кетсеңиз, мисалы Улуу Британияга айыл чарба жумуштарына жөнөтүп атасыздар, ал эми Европа өлкөлөрүнө, мисалы логистика тармагына да ишке орношкондор болуп атат да. Ошол боюнча. Бул бизде бүгүнкү күндө негизги маселе болгон бул Европа мамлекеттеринин көпчүлүк элчиликтери же болбосо визалык кызматтарды Кыргызстандын аймагында болбогон себептүү биздин мамлекеттик кызматка бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Бул учурда бизде жеке менчик агенттиктер иш алып барышууда. Бул жерде 100% кепилдик жок, кандайдыр бир виза алуучу боюнча. Ошон үчүн биздин өнөктөштөр тарабынан ар учурда биз келишим түзөр алдында кандайдыр бир кепилдик акча каражаттарын талап кылышкан себептүү биз ал маселелер бүгүнкү күндө дагы каралууда. Кандайдыр бир деңгээлде биз жөнөкөйлөштүрүп жарандарыбызга акысыз негизде жумушка орноштурганга көмөк көрсөтөбүз деп. Ал жерде Европа мамлекеттеринде айдоочулук, жанагындай логистический компанияларга, ошондой чоң жүк ташуучу чоң машинелерге айдоочуларды талап кылган же болбосо ошондой бош орундар ар дайым актуалдуу, ар дайым келип турат. Бирок бүгүнкү күндө бул жеке менчик агенттиктер тарабынан жүргүзүлөт. Ал жерде дагы ошол иш берүүчүлөрдүн кызыктары болгон себептүү бизде агенттиктер бар. Бул акысыз негизде дагы эгерде сиз өзүңүздүн баягы иш тажрыйбаңызды тастыктап, эгерде тест драйв деп коет, ошолордун бүт баардыгынан ийгиликтүү өтө турган болсо, анда акысыз негизде жумушка көмөк көрсөтөбүз деген дагы агенттиктер, ошол эле ошол Европа мамлекеттериндеги логистикалык компаниялардын Кыргызстанда дагы филиалдары атайын мыйзамдуу негизде бизден уруксат кагаздарын алган жеке менчик агенттиктер дагы жок эмес. Эгер мигрант ошол чет өлкөдө жүрүп, кандай бир жаракат алып же ооруп калса, кандай көмөк көрсөтүлөт? Медициналык камсыздандыруу жагы кандай каралган? Бул ал жерде дагы атайын учурлары болот. Эгерде жумуш учурунда боло турган болсо же болбосо өз алдынча жүрүп боло турган болсо, булардын ар бир учуруна жараша, эгерде баягы кызмат учурунда өзүнүн жеке милдеттерин аткаруу учурунда кандайдыр бир эмгектик кырсык боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө бул иш берүүчү сөзсүз түрдө анын жаракатын же болбосо баардык социалдык пакет деп коебуз, ушулардын баардыгы камтылат. Эми Кудай сактасын бул нерселерден, бул биздин мыйзам боюнча жүк 200 чейинки учурлар бүт баардыгы каралат. Эгерде Кудай сактасын мындай учурлар болбой эле койсун, бирок кандайдыр бир кырсыктардан эгерде көз өтүп кете турган болсо, кандайдыр бир кырсыктар болсо, ал учурда эгерде иш берүүчүнүн баягы жумушунда боло турган болсо, анда жумуш учурунда болсо, анда иш берүүчү, ошол көмөк көрсөткөн агенттик бүт баардыгы ошол буга чейинки барганга чейинки түзүлгөн келишимдеринде жана ошол жеке менчик агенттик уруксат кагазын аларда атайын ортодо ошол иш берүүчү менен кызматташтыкты аныктаган атайын келишимдерди түзөт. Ошолордун негизинде бул социалдык пакеттер бүт баардыгы камтылат. Бүт медициналык камсыздандыруу булардын бүт баардыгы камтылат. Ошол эле учурда биздин жарандарыбызга кетер алдында окууда дегенде, бул биздин жараныбыз жумуштан сырткары эмнелер менен алек болсо болот. Мисалы спирт ичимдиктерине жолобоо, алардан алыс болуу, жол кыймыл аракеттеринде эрежелерин так сактоо, ушул сыяктуу толук маалыматтар ошол жана биздин мобилдик тиркемеде жана биздин жеке менчик агенттиктер бүт баардыгын кетер алдында бүт баардыгын окутуп, андан сырткары атайын окуп, бүт баардыгын түшүндүм деген атайын тил каттарына чейин кол койдуртуп, бүт баардыгын эскертип жөнөткөн учурлар көп. Мыйзамдуу жумушка орношуп аткандан кийин ошол өлкөнүн салыгын төлөшү керек. Салык системасы кандай, ошол боюнча айтып кетсеңиз? Ар бир мамлекеттикинде өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы Улуу Британияныкын айта кетсек, бул жерде атайын 3 түрлүү салык кармалат. Бул жерде деген 3 түрлүү салыктын атайын медициналык, атайын подоходный налог деп коебуз, ушул боюнча салыктардан эгерде жараныбыз ошол мыйзамдуу негизде ошол мамлекетте, ошол фермада ийгиликтүү иштеп кеткенден кийин атайын өзүнө колуна баягы жыйынтыктоочу кагаздарын беришет, расчетный листтерин. Ошонун негизинде биз онлайн негизде өз алдыларынча атайын биздин
өнөктөштөр тарабынан почталарына инструкциялар жөнөтүлөт. Ошонун негизинде биздин жарандарыбыз өз алдыларынча иштеп ошол жерде төлөнгөн салыктарын кайтарып алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан сырткары бул Корея мамлекети боюнча дагы социалдык төлөмдөрүн кайтарып алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Булар боюнча ар бир социалдык төлөм бул биздин жарандарыбыздын өзлөрүнүн жеке почталарына же жеке баягы банктагы счетторуна келип түшөт. Бирок алар боюнча катарынан бизге маалыматты беришет. Эгерде кандайдыр бир жараныбыз менен маалыматтар үзүлүп калса, түз байланыш кызматтары үзүлүп калса, анда көмөк көрсөткөн ишкана борбор катары бизге атайын маалымат үчүн берип, биз жарандарыбызга маалыматтарды жеткирип, ушундай иш аракеттерди көрсөтөбүз. Ушул жумушчуларга жаш курагына жараша төлөнөт деген да пункт бар экен. Эң негизинен бул жерде биздин мыйзамдарга да ылайык, бул жерде 18 жаштан жогору жарандарыбыз бул чет өлкөгө өз алдынча чыкканга биздин баш мыйзамыбыз менен белгиленген, андан кийинки атайын миграция жаатындагы мыйзамдарыбыз менен да камтылып кеткен. Бул жерде Улуу Британиянын эмгек келишимдеринде ошондой камтылган. Бул жерде 18 жаштан 22 жашка чейин, 22 жаштан 26 жашка чейин. Эң негизинен бул жерде биздин жарандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн биз орточо айлык маяна 1000 сом деп айтабыз. Бул жерде 10 фунт 42 стерлинг болуп саналат. Күнүнө эмес, бул саатына. Биздин бул жерде саатына болгондон кийин ошол саатына төлөп берген иш берүүчү анын ошол 1 саатта аткарта турган өзүнүн дагы талабы бар. Ошол 1 саатта ошол коюлган талаптарды так аткарып, нормаларды бергенден кийин гана ошол сизди 1 саат иштеди деп алар дагы тааныйт. Ошон үчүн эгерде так аткарбаган жарандарыбызга дагы жумуштан кетирүү боюнча 3-4 ирет эскертүүлөрдү берип, андан кийин эмгек келишимин жокко чыгарууга алындай дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан башка мамлекеттерде эң негизинен ошол эмгек келишиминде бүт баардыгы алдын ала камтылат. Биздин жарандарыбызга ошол убакыт саатына ушул эмгек келишимине макул болсоңуз, анда сиз ал жака барганга мүмкүнчүлүгүңүз бар деп. Бул жайкы туризм учурунда башка мамлекеттерде андай учурлар жок. Мисалы, бизде актуалдуу болгон бул Түркия мамлекети, Болгария мамлекети, ошол эле Германияга бизде жайкы каникул учурунда биздин жаш студенттерибиз ошол жайкы каникул убактыларын өткөзүп келишет. Ал жерлерде андай камтылган эмес. Эң негизинен биздин жарандарыбыз кетерге чейин, ошол мамлекетке барарга чейин өзүнүн айлык маянасы жөнүндө келишимди алып, Кыргызстандан кол коюшат. Эмгек акыларын ала албай калган биздин кыргызстандыктар эгер кандай бир көйгөй жаралса, бул багытта кимге кайрыла алышат? Бул жерде эмгек акын ала албай калган бул бизде Россия мамлекети боюнча гана болуп келген. Себеп дегенде биздин жарандарыбыз туугандары менен өз алдыларынча чыгып барып эле ал жерден эмгек келишимдерин түзбөйт же өзлөрүнүн ортомчулар аркылуу ишке орношуп, ошол учурларда эмгек акыларын ала албай калган учурлар болгон. Бул Россия боюнча айта кетсек, биздин министрликтин атайын Россия Федерациясы боюнча атайын өкүлчүлүгү бар. Биздин жарандарыбыздын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо максатында алар иш алып барышат. Ошол биздин өкүлчүлүккө кайрылса болот, же болбосо биздин борборго кайрылса, биз ар дайым түз байланыш аркылуу көмөк көрсөтүп, багыттарды берип, тарихтерин берип, же болбосо Кыргызстанда болсо биздин борборго келип ошол тастыктоочу документтери менен арыздарын жазса, биз жолдоп берип, тастыктап көмөк көрсөткөнгө даярбыз. Андан сырткары башка мамлекеттерде, кээ бир мамлекеттерде талаптарына ылайык биздин жарандарыбызды ошол мамлекеттен чыгып кетүүсүн камсыз кылуу боюнча сиз ошол мамлекеттен чыгып кетсеңиз, айлык маянаңызды сиздин картаңызга которобуз деп, бул агенттиктер аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, булар айлык маяна төлөнбөй калган учурлар башка мамлекет менен жокко эсе. Себеп дегенде ал жерде ичара түшүнбөстүктөр гана болуп калып эле биздин жараныбыз мен айлыгымды төлөбөй койду дебесе, ал мамлекетте мыйзамдары биздикинен дагы жакшы иштейт. Ал жерде биринчи кезекте айлыгын бербей коюу эмес, биринчи айлыгын төлөгөнгө иш берүүчү өзү кызыктар. Биздин студияга келип маек бергениңиз үчүн терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге дагы.